Урматтуу жергиликтүү кеңештердин депутаттары, учурда айылдык жана шаардык кеңештерде 2026 жылга карата жергиликтүү бюджеттерди бекитүү жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 13 беренесине ылайык, жергиликтүү бюджеттер жергиликтүү кеңештердин ченемдик укуктук актылары менен бекитилет деп жазылган. Демек, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бюджетти бекитүүдө токтом кабыл алуулары керек. Алгач, жергиликтүү бюджеттин долбоору айыл өкмөтү же шаар мэриясы тарабынан даярдалып, жергиликтүү кеңештин бюджет боюнча туруктуу комиссияларынын кароосунан өтүүгө тийиш. Бюджетти бекитүү боюнча токтом долбоору туруктуу комиссиянын отурумдарында даярдалып, ал токтом долбоору бюджет тиркемеси менен кошо коомдук талкууга, башкача айтканда сайтка 15 күн илиниши керек. Андан кийин маселе сессияга алып чыгылат жана жергиликтүү кеңештеги жалпы депутаттардын теңинен көбү макул деп добуш берген учурда жергиликтүү бюджет бекитилди болуп саналат.